Ден соолук бул адамга аманат болуп берилет дейбиз. Бирок жашоо шартына ар кандай көйгөйүнөн уламбы, айтор убакыттын жоктугунанбы адамдар арасында ден соолукка көңүл бөлүү дагы азайып бараткандыгы, себеби оору ошончолук көп. Чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүндө биз аялдар арасында кенен тараган оорулар жөнүндө маек куруп, адистерден бир нече кеңештерди алмакчыбыз, саламатсыздарбы? Биздин көрсөтүүбүзгө бир нече адистерди чакырганбыз. Алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу маек курабыз. Ал эми алгачкылардан кылып конокторубузду студиябызга чакырып алалы. Ал үчүн акушер-гинеколог Шайло Эсеналиевнаны, ошондой эле Жипар Килибаевнаны жана венеролог Жипар Айсара Куновнаны чакыралы. Бүгүн биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө аялдар арасында кенен тараган оорулар жөнүндө маек куралы деп турабыз. Анан атайын сизге бир акушер-гинеколог катары сиздерге эки адис келиптир бүгүн биздин студиябызда. Анан сиздерге да суроо узаткым келип жатат. Мына деги эле ушул аялдардын учурдагы сиздердин кесиптикке байланыштуу кандай оорулары көбөйүп жатат? Боюнда бар аялдардын оорулары бул анемия, кан аз болгону. Анан кийин боюнда болуп атканда давлениялар көтөрүлүп кетет, шишип кетишет. Ошондой оорулар көп. Ошолор көп эме аялдардын өлүмүнө алып келет да. Ошолор алып келбеш үчүн аялдар өз убагында келип учетко туруш керек. Эненин дени сак болсо, баланын дагы дени сак болот дейт эмеспи? Мына акыркы учурларда чындыгында кош бойлуу энелерден маалымат ала турган болсок, баягы балам дени сак болду экен деп кооптонуп корккондор көбүрөөк да. Ал эми ошончолук баягы жеке же болбосо мамлекеттик ишканалар деле көп Кыргызстанда. Анан ар ким ар кандай дарылар жазып берип, эне деле дарыланып атып, кимисинен баягы шыпа издейм деп атып эле акыры баягы алсыз баланы деле төрөп коюшу мүмкүн да. Мына ушундан улам сиздерге акушер-гинеколог катары сизге суроо заткым келип атат. Кандайдыр бир фонд түзүп дейбизби, бир же ассоциация түзүппү, ушундай бир энелерге түшүндүрүү иштерин, ушул гинеколог акушерлер арасында бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Кандай иш-чара жүргүзүп атасыздар? Эме иш-чаралар биздин өзүбүздүн баягы адамдарды, аялдарды көрүп аткан жерде, боюнда боло элек кезде планирование семьи деп коебуз. Үй бүлөнү, баланын төрөлүшүн 1 жыл керек болсо 2 жыл мурун даярданыш керек да. Буга атасы дагы, энеси да катыш керек. Балалуу болгонго чейин ошол нерсени алдын алыш керек деп атпайсыздарбы? Ошол балалуу болгонго чейинки иш-чараларды түшүндүрүү иштерин каякта жүргүзүп атасыздар? Биз өзүбүздүн кабинетибизде ар бир келген аялдар менен. Алар кош бойлуу болгондон кийин келет да сиздерге. Кечип калат атпайбы? Телевидение, радио аркылуу дагы маалыматтарды беребиз. Газета, журнал, биздин поликлиникадан деги эмелер бар, стендтер бар, бюллетендер жазылып турат. Ушундай ар бир үй бүлөлүк топтогу врачтар, теги терапевт, педиатр, гинеколог, ошолор баарысы тең өзүнүн участогундагы бүт аялдарды, келген үйлөрүнө келген конок адамдардын баарын камтыганга аракет кылабыз. Алар кыдырып балким түшүндүрүү иштерин жүргүзөт деп айткыңыз келип атат окшойт да. Бирок ошол канча айда, мисалы, жылына канча жолу ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр? Жыл бою эле да. Жыл бою тынбай кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр? Бизде мындай подворный обход деген бар да. Ар бир үй бүлөнү, тиги эми квартираларды кайсы адам жаңы келди, ушуларды текшерип, эми азыр квартиранттар да көп да, миграция внутренний. Мындай бизде түшүнүп турам, мындай общественный бир коомдук бир фонд андайды түзөлөсүздөр. Анан мен ушул жерден дагы бир суроо заткым келди. Мисалы, ушул сиздердин жана түшүндүрүү иштериңиздер бир эле борбордо эмес, ар бир аймакта өтөт да, ар бир аймакта, чынбы? Ар бир аймакта. Анан мен ушул жерден жанагы бир нерсени байкам да, ал эми биздин баарыбыздын эле башыбыздан өтүп жүргөн болуш керек. Качан гана боюнда болгондо, боюңда болду, келип учетко тур деген сыяктуу бир гана айтып коюшат да. Мен эч качан сиздердин алдын ала маалымат бергенин көп байкап аптырмын да. Келиңиз эжеке, сизге суроо узаталы. Мына жакында 1 декабрь бул СПИД күнү келет атат. Анан ошол эле учурда баягы иликтеп көргөнүбүздө венерологиялык оорулар менен аялдар көбүрөөк чалдыгышат деп айтылат экен да. Анан алгач сизге суроо заткым келип атат. Ушул канчалык деңгээлде чындыгы бар
жана ошол эле эгерде чындыгы бар болсо сиздер тараптан кандай бир күрөшүү болуп атат бул оорулар менен? Аялдар мен эркектер көп ооруйт, аялдар аз ооруйт дегенде жок. В основном эркектер көп келет. Эркектер статистика боюнча в основном эркектер көп ооруйт. Анан эркектер мүмкүн айтат да, эже мен командировка барып келдим, анан алып келгиле аялыңды дагы заранее жооп калбасын депчи. Аны статистика боюнча мен кесиптештерим айтканда, жанакы боюнда бар аялдарчы, азыр биздин статистика боюнча 3 врожденный сифилис деп коебуз да, тубас оору да, бул дагы сифилис, гонорея, трихомонада, гонореллез, ВИЧ-инфекция, бул жыныстык жактан жуккан ооруларга кирет да. Анан үчүн жана кесиптештерим айтып атат, өз орунда баягы өз убагысында 12 неделя болгонго чейин учетко туруш керек. Анткени бул да оору, жыныс жактан жуккан оорулар боюнда бар аялдарга да канча боюнда болсо аял, анан боюнда бар аял өзү аркылуу анан баласы аркылуу жугат да. Ошондуктан тем эртерээк турса, анан тем более ушул эки жыныс жактан жуккан ооруларга эң биринчи башында учетко турган убакта, анан 7 айдан кийин дагы 2 приказ боюнча 2 жолу кан тапшырыш керек. ВИЧке, анан сифилиске. Анан статистика боюнча в основном бирок эркектердин көп. Нейросифилис. Суроо ошо гинеколог эжелерге. Анан азыр көпчүлүк кыздар турмушка чыккандан кийин ооруп калып атышат да. Ошол турмушка чыккандан кийин ооруп калбаш үчүн кандай чараларды көрүш керек? Ошол жөнүндө мындай көпчүлүк кыздарга мындай кеңешиңиздерди берип кетсеңиздер, бул биринчи суроо. Анан экинчи суроо, азыр аялдар арасында кеңири тараган эрозия оорусу бар да. Ошол ооруну деген кандай алдын алыш керек? Мындай оору пайда болгондо кандай нерселер пайда болот? керек? Эрозия ал деген причиналар көп да. Гормональный болушу мүмкүн. Потом жанагындай жугуштуу оорулардан болушу мүмкүн. Вирустардан пайда болушу мүмкүн эрозия. Аны деген биз изилдеп чыгып, анан кийин кандай причина чыкса, ошол причиналардын баарын жоюшубуз керек. Анан бул эрозия болгондон кийин сөзсүз да до конца лечение алыш керек. Бул деген ракка өтүп кетиши мүмкүн жана шишиктүү ооруларга. Кыздар турмушка чыккандан кийин оорулар боло баштаганда бул да жанагындай жугуштуу оорулардан ооруйт да в основном. Ошо жугуштуу оорулар менен оорубаш үчүн жанагындай беспорядочный половой деп атпайбы, балдар эркектерден жугат да кыздаргачы. Аны турмушка чыккандан кийин бир жума өткөндөн кийин вообще поликлиникага барып, өзүнүн участковый гинекологуна барып туруп анализдерди тапшырып алдын алыш керек да. Мен ойлойм да, балким кыз баланы эрте эле баягы кичинекейин эле баягы апасы көзөмөлдөп, көргөзүп турса, балким ден соолугу чың болот беле дейм да. Кийин баягы турмушка чыккандан кийин анан деп мен өкүнүп калдым. Турмушка чыкканга чейин балким апасы кам көрүп, ээрчитип барып, көзөмөлдөтүп коюп турса, балким Ооба, мен аз кесиптешимдин эмесине дагы толуктап айткым келет да. Ооба, азыр деген күйөөгө чыкканга чейин эмес, ошо апаларчы, кичинекей кыздарды кичинекей чагынан эле буту колун жуу кармап, суук тийгизбей, анан баягы личный гигиена деп коет да, жеке гигиена. Ошондой болгондо эле, мисалы үчүн азыр мен как дерматовенеролог, алар деген вот беттерин угревый сыйп деп, мисалы үчүн ал эмнеден болот, мисалы үчүн бетке кээ бирде болот, ал деген воспалительный процесс. Жанакындай билине жыныстык жактан эмес, бул жана воспалительный процесс. Суук тийип калгандачы, постоянно муздак суу менен оокат кылат. Кыздар эмне? Айылда же ошомунда. Анан күйөөгө тийгенден кийин эле мунтип эме кылбайчы. Анан күйөөгө тийгенге чейин ошо алдагы эненин, ата эненин алдагы милдети деп ойлойм кичине. Анан күйөөгө тийгенден кийин эле анан ары бери эме кылбай, анан кийин сенин сурооң ошо күйөөгө тийгенден кийин ошо азыркы жаш жубайларчы балалуу болгонго чейин давай сен дагы текшерил, мен да текшерейин деп жанакындай инфекцияларга текшерилип, анан мүмкүн жанакы месячный келгенде, этек кири келгенде ичи бели ооругандагы бул дагы жанакы воспаление барын айтат да. Анда
норма оорубаш керек да. Негизи оорубаш керек, Не оорубаш керек. Кээ бир кыздар айтат да, ошондой этеккири келгенде аябай ооруп жатып калат деп. Ошондуктан күйөөгө чыкканга чейин өзлөрүн бир сыйра текшерилип, лечение алып, эми ал ар бир кыздын апасынан болуш керек. Ошондуктан бирдеме болгондо жана выделение келип калып, белиңер башыңар ооруп, ошондон апаңарга айтып, анан лечение кылып алсаңар, кийин өзүңөрдүн эле турмушуңарга жакшы болот. Эрозия пайда болгондо кандай белгилер болот да, ошону кантип өзлөрү билип алса болот? Уреке турмушка куруп атышпайбы? Ошол ЗАГСга барып баягы эме заявлениясын жазып, же регистрация болордун астында, же молдого барып нике кыярдын астында ошол адамдар деле сурашса да, мындай закон түрүндө чыгарып койсо, ошо жаш адамдар кыздар дагы, балдар дагы ошо сифилиске, ВИЧке болгон ошо жыныс жоолугу менен жугуша турган оорулардын баарына текшерилип, ошо врачтын аныктоосу болгондон кийин анан регистрация болот деп койсо, бул дагы көп жерге жардам берме, алдын алуу болмок го деп ойлойм да. Анан экинчи суроо бул тиги эрозиянын белгилери. Бул жатын моюнчасынын жарасы деп айтылат эрозия. Анын белгилери биринчи көп оору деле болбойт да, көбүнчө аялдын жыныс органдарынан бөлүмчөлөр чыга баштайт да. Может мындай жыты жаңы жок, мурунку караганда көбүрөөк келе баштайт. Ушул биринчи белгилери ушул болот. Андан кийин этеккири көбүрөөк келе баштайт, ооруп келе баштайт. Буга чейин оорубаса, ооруп келе баштайт. Мындай боор сыяктуу болгон, мындай бөртүк болгон, көп кан көп кете баштайт да. Көрсөтө келип өздөрүнүн кызыктуу маектерин куруп берүү үчүн келген дарыгерлер дагы студиябызга чакырып маекке аралаштыралы. Ал үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын медициналык кызматтын сапатын экспорттоо бөлүмүнүн башчысы Света Советовнаны, ошондой эле терапевт Махпурат Шараповнаны студиябызга чакыралы. Жогоруда бир нече оорулар жөнүндө баягы маек курдук сиздерге чейин, мына аялдардын баягы жыныстык оорулары дейбиз. Андан сырткары бул жерде эжебиз дагы бир топ жугуштуу оорулар жөнүндө айтып берди. Анан ушундан улам сизге суроо узаткым келип атат. Ооба, чындыгында аялдар арасында оору да көп, ооругандар да көп деп айтабыз да. Анан ушундан улам баягы кандайдыр бир деңгээлде льготалар түзүлүп атабы, түзүлсө кимдерге берилип атат дегенде. Анан ошон үчүн биринчи очередь мен айтып кетким келет, ушу бардык жашап аткан кыздарга, бул шаарга жаңы келгендерге. Кайсы жерде квартирада жашаса, бир 3 ай жашагандан кийин өзүнүн квартальныйына барып, ушул жерде убактылуу жашайт деген справканы алып туруп, өзүнүн ошол жердеги үй бүлөлүк доктурлар тобуна барса, алар өздөрүнө каттоо тургузат. Каттоо деп жана приписка деп айтабыз да. Бул прописка эмес, приписка, каттоо. Каттоо калат да, каттоо калгандан кийин ошол адам ошол үй бүлөлүк медициналык борбордун закондуу түрдө мүчөсү болуп калат да. Ал үчүн биз атайын акча бөлүп беребиз аларга. Ошол жерде гинекологторго, терапевттерге, педиатрларга, кимисине болсо да барса, баардык болгон эмне керек болсо ошонун баарын айтып бергенге алар айтып беришет. Эч кандай мындай. Жакшы, мен суроомо жооп берип коюңуз эжекеси. Льготалар боюнча. Льготалар боюнча эми мынакей бизде мамлекеттик кепилдиктер программасы деген бар. Бул ушул программа негизинде биздин бүт медициналык мекемелердин баары иш алып барат да азыр. Ошонун негизинде каржылоо жүрөт. Ошон үчүн үй бүлөлүк доктурлар тобуна катталгандан кийин, эгер ал адам камсыздандырылган болсо, ал үчүн аябай жеңилдиктер аябай көп да. Камсыздандырылган адамдар үй бүлөлүк доктурлар тобунда ошол жердеги болгон бардык ошо лаборатория жүргүзчү бардык анализдерди бекер тапшырат. Бекер тапшырганга укуктары бар. Андан башка физиотерапевтикалык дарылоо деген бар, физиолечение деген. Ошол бекер жүргүзүлөт. Андан башка бизде ошо үй бүлөлүк медициналык борбордо жеңилдетилген дары-дармекти жазып берүүчү кепилдиктер программасынын программалары иштейт. Мамлекеттик кепилдиктер программасынын кошумча программасы деген бар. Мында көгүш рецепт жазылып берет бул камсыздандырылган адамдарга. Андан башка бул рецепт ОМС деп коебуз да, рецепт ПГГ деген бар. Элдер айтат сары рецепт деп, сары рецепт деп бул 5 оору менен ооруган адамдарга, анын ичинде жана бронхтук астма, эпилепсия, аффективдүү бузулуштар, шизофрения,
анан онкобольнойлорго льготалар бар. рецепт жеңилдетилген түрдө рецепт жазылып берилет. Эми экөөнүн айырмасы жана кошумча программада болсо биздин төлөп мурки милдеттик камсыздандыруу фондунун төлөп берүүчү суммасы орто эсеп менен 50%, 50-55%. Жакшы, келиңиз эжеке, сизге суроо узаталы. Терапевт катары сизди чакырып алып, анан сиздин кесибиңизге байланыштуу суроону узата турган болсом, мен өпкөгө биринчи токтогум келип атат да, адамдын өпкөсүнөчү. Мына өпкө оорулары деп атабыз, бирок өпкө ооруларынын эң бир башында эле туберкулез турат эмеспи? Мына ушундан улам сиздерге суроо узаткым келип атат. Чындыгында буга баягы дарылоо жолдорун айтышат да, дары көп ичсе болот, айыгат дейт. Бирок учурда мындай айыкпай калгандар деле бар экен да. Ушундан улам биздин учурдагы медицинада ушул өпкө ооруларын дарылоо каражаттары жөнүндө айтыңызчы. Кандай каражаттар, кантип дарыланышат? Туберкулездун алдын алуу дагы абдан жеңил. Биздин жарандар ар бир жылы бир жолу жок дегенде флюорография изилдөөдөн өтүп турса, алдын алганга жеңил болот. Андан башка мисалы туберкулез менен ооруп калган кезде дагы эч кандай мындай коркпош керек. Бул мурда айтылып жүргөн, ой, туберкулез болуп калыптыр деп тиги кандайдыр бир когунтукталарга кезигебиз деген ойлор бул эски кылым. Анткени туберкулез айыгат, өз учурунда табылып, өз учурунда диагноз коюлса, туберкулез айыгат. Буга азыр бардык чаралар көрүлүп атат. ДОЦ программа деп коет. Бизде ошол ДОЦ программа боюнча туберкулез менен ооруган адамдарга дарылар бекер берилет. 3 айдан 6 айга чейин 2 айды интенсивдүү курс деп айтылат. Бул ушу жатып ооруканаларга жатып дарыланат дагы. Андан кийин 4 айы үйдөн эле учурунда келип дарыларды эгерде мүмкүнчүлүк болсо күндө барып дарыларды алып ичип турса болот, болбосо жумасына бир жолу алып. Ошол жетиштүү болобу, айыгабы? Айыкат, толугу менен айыгат. Чындыгында элдик дарыгерлердин да саны арбып бараткандыгы биздин коомчулуктан байкалат да. Мына ушундан улам дагы мен айыктырып берем, 100% кепилдик бар деп баягы чакырып келип, анан азыр деген баягы дарыларды ичсең деле оорулар күчөп кете берет. Бир жагына шыпа болсо, бир жагына зыяны тиет деп, анан элдик дарыгерлерге кайрылып атып дагы айрымдары ооруларын күчөтүп алгандар да бар да. Мына ушундан улам баягы келген бейтаптарга дейбизби, айтор сиздер тараптан баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатабы ошол? Мындай стационарный деп коет да, ошол жакта иштегендиктен бизге жолдомо менен үй бүлөлүк топтордон оорулар келип жатышат. Биз ал жерде мисалы дарыларды конкретно кандай диагноз менен келсе, ошол гана ооруларды айыктырып үйүнө жөнөтөбүз. Бизде орто эсеп менен 12 күндөн 15 күнгө чейин гана болушат. Ал эми мына үй бүлөлүк топтордо профилактикалык атайын сааттар бар, атайын күндөр бар. Ошол жерде биздин инсандар толук маалымат ала алышат деп ишенем. Баягы төрөт үйлөрдөгү коррупциянын бардыгын айткым келип атат да. Жок, албай жакшы эле так иштешет дегени менен кандайдыр бир деңгээлде ар бир төрөткө кабылган аялдан сөзсүз түрдө акча алуулар, коррупциялык жол деген бар. Ушуга карата бир кандай иш аракеттер жүргүзүп атасыздар? Эми бизде жана мен айтып кетпедим, мамлекеттик кепилдиктер программасы бул өкмөттүн токтому менен бекитилген программада бул эми азыр иштеп аткан андан жогорку ушу медицина кызматкерлер үчүн эме жок. Эң жогорку закон иштеген иши боюнча ушу гана эсептелинет да. Анан ошол жерде даана жазылып турат. Боюнда бар аялдар учетко тургандан баштап төрөгөндөн кийин 10 жума ичинде бүт бардык дарылаганы, төрөтү, учетто туруп каралганын бардыгы бекер деп. Биз аны какшап баарын айтып берип атабыз. Бирок баягы биздин элдин, аялдардын оюнда калса керек да, барганда эле бизди карабай коет, митпей коет депчи. Анан көбүнчөсүн өздөрү эрте барып алып, эрте сүйлөшүп бирөөлөр менен мен түн ичинде 3-тө төрөсөм да 2-де төрөсөм дагы келип мени төрөтүп кой, митип кой деп өздөрү сүйлөшүп алып, ошондой төрөттөр көп болуп атат. Бирок аны азыр эметип койду, ошо мындай
эч ким мындай өзүнүн дежурствосу болсо азыр гинекологдор келет, эгер ошол күнү дежурство этпесе, күзөтмөдө турбаса, алар келбеш керек. Ошондой кылып айтты да, коррупцияны эме кылалы деп. Анан жана айтып аткандай, сүйүнч акча, анан кийин бияка акча бер, бияка акча бер дегендер бар. Эми бар болгондо биз баарын ар бирин жанына туруп эмете албайбыз да. Биз элге түшүндүрүштерин айтып атабыз. Өзүңөрдүн укугуңарды билсеңер, мына мамлекеттик кепилдиктер программасында жазылып турат. Эмне үчүн мен төлөшүм керек десе, эч ким эчтеке ала албайт. Анан көбүнчөсү айтат, ушинтип айтсам эле мени карабай койт деп, карабай койбойт. Анан бизге дагы бир айта кетип жиберсе, бизде ишеним телефону деген бар. Ишеним телефонуна аябай көп даттануулар келет, кээде жөнүндө консультативдик кеңеш алганды чалышат, кээде рахмат айтканды чалышат. Анан кээде даттануулар болгондо менде моунча акча алды, врач мындай десе, биз ошолор менен сүйлөшүп, туура эмес алынган акча болсо аларды кайтарып берип атабыз. Бизге деле кайрылат, сиздерге кайрылган сыяктуу ушундай даттануулар көп кайрылса керек бизгечи, мына чыгарып берип койгула, тартып берип койгула, мен ушинтип койду деп көп бейтаптар келишет да. Мына ошондон улам биз баягы дароо эле баягы ызы чыгыл бейбели деп, анан баягы ушундай сиздер сыяктуу адистерге чалып, эмнеге мындай болду? Биз азыр тартсак уят болуп калса, ал же болбосо жетекчисине чечип берип койгула десек, чечилди маселе деп коет да. Чындыгында ал чоң көйгөйлүү маселени чечилди деп коеттан кандайдыр бир деңгээлде карасаң баягы эле адис иштеп жүргөн болот, баягы эле адатын кылып жүргөн болот да. Кандайдыр бир деңгээлде мындай чоңураак чара көрбөйсүздөрбү да? Чоңураак чара көрүлөт, жана айтып атпаймынбы? Биз мына 6 000, 7 000, 10 000 сомдордон алгандарын кайра кайтарып берип атабыз. Ал врачтар жөн эле калбайт. Ал врачтар өзүнүн ошо жердеги болгон баягы наказаниясын алышат да. Акчалай дагы ар кандай жумушунан ылдыйлап, же болбосо жумушунан кеткендер да бар. Азыркы учурда көптөгөн жаш кыздар алкоголдук ичимдиктерди ичишип, биринчиден анан тамаки чеккен абдан көп болуп атат. Бирок ошого карабастан кийин өзүлөрүнүн боюнда болгондон кийин ошо боюнда болуп турган учурда кандай зыяндар көп келет? Ушу биринчи сурам. Анан экинчи сурам бул азыркы учурда көбүнчө молдалар айтышат, прививка кылса болбойт депчи. Анан кийин төрөгөндөн кийин ушундай прививкага өзүңөр кандай десер, бул туурабы прививкалан же туура эмеспи депчи? Жана башка зыяндар барбы? Эми Бореке, өзүң айтпадыңбы? Тамаки чеккен, арак ичкен, наркотик колдонгон бул эң ден соолукка зыяндуу нерселер. Кичинекей бала кезинен баштап аял кишиге аябай катуу зыян келтирет. Бул эме кылат, баланын өсүшүнө зыян кылат. Кыздын жумурткасы деп коебуз да, эме ал кийин бала боло турган кичинекей клеткалар да. Ошол клеткалардын баарына зыян кылат. Кандайдыр бир убакыт тартып туруп анан мен таштап коем, анан кийин мен ден соолугума зыян келбейт деген бул болбойт. Эмне боюнча бул эң керектүү нерсе. Эч кандай момдай бул зыяндуу осложнение деп коет. Ал бир канча бир миллион элден бир же эки случай болушу мүмкүн да. Ошол бир эки случай мен болуп калбаймбы деп туруп жазат болгондо, ал кийин ал баланын ден соолугуна катуу зыян келет. Венерологиялык ооруларды маалыматтын жогунанбы, айтор коомчулукта көпчүлүгү айыкпаган оору деп билишет экен да. Мына ушундан улам сизге суроо заткым келип атат. Бунун кайсыгы түрү айыкканга кирет, кайсы түрү айыкпаганга кирет? Жыныстык жактан жуккан ооруларга кайсылар кирет? Сифилис, гонорея, трихомонада, хламидиоз, уреплазма, гонореллез. Бул оору ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция. Бирок жанакы ВИЧ-инфекцияны ошол экени айыкпайт деп эме кылышат да. Бирок өз убагында кайрылса. Анан бул азыр бизде канча 6 000ге жакын болуш керек экен. Центр СПИД борборунда так маалымат бар. 6 000ден ашык официалдуу түрдө катталган адамдар да. Бул ВИЧ-инфицированный адамдар дагы кадимки адамдардай эле жашап, үй бүлө куруп, бала төрөлүп, бирок ушул ооруну, ВИЧ-инфекцияны оорубас үчүн буга дагы жанакындай өз убагында текшерилип,
тери оорулар боюнча дагы сиздин адистиңиз болуш керек мына ошондон улам дагы мына чындыгында бул аял затында аллергия көп десеңиз дары ичсе деле аллергия, оокат кылса деле аллергия. Айтайын деген мисалы эң жөнөкөй идиш жууган каражаттар, кир жуйын десе анда деле айналар, мына ошонун баардыгынан аллергия көп болот да. Мына ушундан улам сизге суроо келип атат. Деги эле бул химиялык каражаттарга карата мындай каршы же болбосо аныктай турган лаборатория же ушундай барбы Кыргызстанда? Бул текшерүүдөн өткөрө тургандар. Бактарактар гүлдөп баштайт да. Ошол убакта көбүнчө баягы гүлдөгөндө ошо бактарактын гүлүнө аллергия болуп чүчкүрүп ошондо болуп баштайт. Андан кийин ал деген как-то аллергический. Ошондо ал проба кылат. Кайсы бактарактын эмесине аллергия болот деп проба кылса болот. А сиз айтып аткан аллергический дерматит жанакы самын, мыламоющий деп коебуз. Ошолорго да болушу мүмкүн. Бир эле андан эмес, андан мисалы үчүн жаңгактан, балдан, лимондон, цитрусовый өсүмдүк ошондон да болушу мүмкүн да. Анан лекарственный аллергия, токсикодермия деп коет да. Если бир дары жакпаса, анда дагы аллергия болуп калышы мүмкүн. Ал эмнеден болот көбүнчөсү? Иммунитет ослабленный болгондо да ошон. Иммунитет кандай болуп жакшы болсо, ошол эле туберкулез. Ачка мүмкүн студенттер көп болуп атпайбы? Ачка болгон убакта көбүнчөсү ачка жүрбөш керек да. Анан кийин баягы контакт болуп калганда, иммунитет жакшы болсо, бүт ооруларды адам алдын алса болот да. Туштук бере алат да, организм туштук берет бүлө. Ошол эле туберкулезго, ошол эле аллергияга. Эң көп аялдар арасында тараган дагы бир оору баягы жатындын рагы, миома дейт да. Мына ушундай оорулар бар экен да. Буга ар ким ар кандай себеп көбөйүшүнө ар ким ар кандай себептерди айтышат экен да. Экологиядан, же болбосо табияттан, же болбосо ичкен дарыдан, же болбосо тамактануусуна байланыштуу депчи. Булардын көбөйүп жатышынын себептери эмнеде? Жанагы миомат деп атпайбызбы? Ал доброкачественная опухоль, гормонозависимый. Бул деген кайдан пайда болот? Жанагы жыныстык оорулар воспаление болгондо бир гормондор көп иштелип чыгат, кээ бир гормондор жетишпейт. Анан ошондо дисбаланс болуп, анан ошондон миома боло баштайт. Анан ошондуктан миоманы алдын алыш үчүн жанагындай воспаление болгондо өз убагында лечение алып туруш керек. Кээбирлер деген ич оорусу деле өздөрү самолечение кылып, аптекага барып дарылардын баарын алып ичип, ушинтип жүрө берет да. Поэтому ошондуктан гинекологторго келип текшерип туруш керек. Эмне себеп ушундай рак оорулары дейт, жатын рак оорулары, ошондой оорулардын көбөйүшүнүн себептери эмнеден болуп атат? Вирустан пайда болот. Вирустан кайдан жугат? Ал деген баягы эле беспорядочный половая жизнь болот. Жугат ал. Көкүрөк рагы менен дагы ооругандар көбүрөөк экен. Биздин Кыргызстан биринчи орундарда турат ошо эмчектен рак оорусу менен. Мында көбүнчө айтат элем, рак мындай дене карты таза адамда болбойт да. Предраковый заболевание деп коет, фоновый заболевание деп. Ошол ооруларга аялдар бүт эле эркектер баарысы тең ар бир органдын өзүнүн фоновый предраковый заболеваниясы бар да. Ошолорго текшерилип туруш керек. Ошон үчүн аялдар бир жылда 2 жолу, 6 айда бир да келип гинекологдун карамынан өтүп туруш керек. Анан биз көрүп баягы предраковый заболевание тапсак, ошол боюнча учетко алып 2 жылга чейин дарылап айыктырганга аракет кылабыз. Мамлекеттик оорукана менен жеке менчик ооруканаларды салыштыра турган болсок дейт, бул жерде мындай экен да. Жеке менчиктердин иштеген дарыгерлердин мамилеси бир башкача дейт да, жакшы дейт да. Ал эми мамлекеттик жакта иштегендердики аябай оорой дейт да. Мына ушундан улам билебиз дейт. Алардын айлыгы аз, бирок ошончолук келген бейтапты өзү ооруп келсе ушунчалык оорой мамиле кылышат дейт да. Алардын айлыгы аз үчүн биз күнөөлүү эмеспиз да дейт да. Бейтаптарга болгон мамиле жагындагы көзөмөлдөйсүздарбы? Ар кимдин өзүнүн баягы совестинде дегенде уятында. Дарыгерлердин Гиппократтын антын бергенден кийин кандай оору келсе дагы ушу жана дарылоонун баягы жыйынтыгы дейт, почти 80-90% адамдын сөзүнөн, отношениясынан болот экен да. Ал эми 10% только дарылоодон. Ошон үчүн бул ар бир дарыгер, мен ойлойм, ар бир дарыгерге келген оорулуу ага кайгырып келсе, күлүп кандай келсе дагы дарыгерден чыккандан кийин мындай
успокоиться этип өзүн жакшы сезип жакшынакай маана менен чыгыш керек. Анан эми көп эле бизге деле жана айтып атпаймынбы, ишеним телефону мындай деле арыздар минтип койт, тигинтип койт деген түшөт. Ар бирин мындай разбор кылып, ар бирине өзүнчө жыйынтык чыгарып эметип беребиз. Бир да суроомдай жөн калбайт да. Менин суроом эме болот, азыркы учурда өтө эле оору көп, чынында баардыгы элечи. Неге ошол келип аткан оорулардын көйгөйү эмнеде? Баардык оорулардын да жалпысынан айтканда азыркы учурда көбүнчө мисалы химиялык тамактануубузга деле жанагындай каражаттар эле эмес, тамактануубузда дагы ошо химиялык нерселер көп кошулуп атат да. Тамактанууда дагы ошо жеке ден соолукту карайбыз го биз. Адамдар эмнеге көңүл буруш керек эң биринчи? Тамак аш биздики мурункудай эмес, таза эмес, химиялык заттар, ар кандай жана умо деп атабыз, ошонун баары кошулган. Эң негизгиси эле биз өзүбүздүн жана натуралдык тамак ашыбызды убагы менен мындай тамактанышыбыз керек. Өзүбүздүн ден соолугубузга карашыбыз керек. Анан жана дары дармек деп атабыз. Дары дармек мисалы өкмөт жөн эле кое берип койгон жок. Биздин өкмөттө ушул дары дармектер боюнча өзүнчө саясат бар. Политика, лекарственная политика дегенчи. Ошол жерде өзүнчө Минздравдын алдында комиссия иштейт. Бизде перечень жана жизненно важных лекарственных средств деген бар да Кыргызстанда. Кыргызстанда катталып, текшерилип, уруксат берилген дары дармектин тизмеги бар чоң. Биздин ар бир оорукана, ар бир үй бүлөлүк медициналык борбор ошол тизмектин негизинде өздөрүнө керек дарыларды тизип алышат. Андан кийин аны биз менен эметишип, кол койдуруп, ошону менен колдонот. Анан жана аптекадагы дары дармектер, мен да айтып кетким келет, биздин Кыргызстанда жана фармзавод бизде жок азыр. Бүт жана бөөрки аптекалардын баардыгы менчик аптекалар. Фармацевтикалык фирмалар бар, анын баары менчик. Анан келген дары дармекти, конечно, ар бир фирма өзүнүн дарысын өтсүн деп жанакындай бүт эле рекламанын баары дарылар. Анан могу дары жакшы экен деп эле реклама чыкса аны иче бербеш керек да. Бүт дарыны ушул дарыгердин көзөмөлүнөн кийин, ушунун кеңешинен кийин гана ичиш керек. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конокторго дагы кошумча суроолор келген, жооп алалы. Дени сак жүрүш үчүн негизи эмнеден башташ керек? Эртең менен мурда совет мезгилин эстеңиздер, зарядка, гимнастика ушунчалык тургузуп 1 2 3 колуңарды көтөргүлө, түшүргүлө деп бизге кандайдыр бир заряд берип айтып турушчу. Биринчи кезекте ушул гимнастика дейт элем. Андан кийин суу ичүү бардык эле ооруларга туура келбейт. Эгерде негизинен дени сак кишилерге эртең менен туруп бир чыны, бир стакан дейбизби, үй бүлөлүк комнаталык температурада суу ичкен бул абдан жакшы. Бул ичегилердин иштешине жакшы көмөк көрсөтөт. Бул жагы деле жакшы. Андан кийин туура тамактануу деп айтып атабыз. Эртең менен эми эч ким деле эт жебейт болуш керек, нарындыктардан башка деп эми бул тамаша ретинде айтып коеюн. Эртең менен турганда ушул мындай сүт азыктарын, жеңил тамактарды ичип, анан азыр кофелерге көп эметип кетпедикпи? Мода сыяктуу ушуларды азайтып, натуралдык сокторго өтсөк, бул биринчи кезекте ден соолук. Айранга дебейсиң. Сүт азыктарын айттым да. Жеңил, сизге экинчи суроо. Терапиялык оорулардын ичинен кайсы оорулар көбөйүүдө? Эмне себептен? Акыркы мезгилдерде ушу мына боордун ооруганы көбөйүп кетти. Мурда кан басымдын жогорулашы, мисалы жүрөк ооруларын сураганда биринчи кезекте жүрөк оору деп айтышат кардиологдор. Ал эми бизде терапияда ушу боордун оорусу көбөйүп кетти. Анткени биринчи кезекте вирустук А, Б, С деген оорулар бар да. А дегени бул мындай өтө тез өтүп, жанагы сарык оору деп коебузчу кыргызча, ал толугу менен айыгып хроникалык жакка өтпөйт. Чыгарылып жаткан продукциялардын баардыгын ачат дейт. Ушундан улам инфекциядан алыс болуш үчүн эмне кылыш керек дейт? Инфекциядан алыс болуш үчүн биринчи кезекте ушу мына жеке гигиенаны сакташ керек. Биз мисалы дааратканага киргенден кийин сөзсүз түрдө кол жуушубуз керек. Тамак ичердин алдында сөзсүз түрдө кол жуушубуз керек. Сырттан келгенде, даже мына транспорттан келгенде, транспортко түшүп келген кезде эч ким менен учурашпаган күндө дагы сөзсүз түрдө колубузду жууш керек. Биринчи баскыч ушул деп эсептейм. Милдеттик медициналык камсыздоо боюнча жаңы программаларыңыздар иштелип чыгып жатабы дейт. Биздики жаңы программа мына 2016 жылы чыккан дополнение менен.
ошо негизинде жана мен айттым 2017-жылдын 1-январынан баштап студенттер 21 жашка чейин күндүзгү бөлүмдө окуган студенттердин баардыгы камсыздандырылган адамдардын катарына кирди. Аскер кызматчылары ошо камсыздандырылган адамдар болушту. Анан жумушсуз адамдар, каттоодо турган жумушсуз адамдар камсыздандырылган адамдардын каттоосуна кирди. Андан башка жана айтып кеттим, бүт камсыздандырылган адамдардын баардыгы үй бүлөлүк медициналык борбордо, бүт ошо борбордо жасалуучу анализдердин баардыгын бекер тапшырышат. Бул дагы ошо жаңы кепилдик программасынын негизинде. Учурда аялдар арасында тукумсуздук оорусу өтө күч алган дейт. Муну кантип алдын алыш керек жана мындан кантип арылабыз дейт. Биринчи жана экинчи деп бөлүнөт да. Тукумсуздук биринчи дегенибиз баягы такыр боюнда боло элек аялдардыкы. А экинчиси ал бирде төрөгөн же боюнан түшкөн, андан кийин балалуу боло албай атат да. Анан биринчи булардын себебин табыш керек. Себеби көбүнчө азыр жыныстык жолу менен жугуштуу оорулар да. Себеби гонорея менен хламидия. Ошол эки оору, алар катуу температурага оорутпайт. Айтканда кичине эле жыныс органдан бөлүмчө чыгат. Жанын кейти оорутпайт, анан дагы анан барам деп жүрө беришет. Анан ошентип тиги жатындын тиги түтүкчөлөрү такыр бүтүп калат да. Аны ачыш эми антибиотик менен эзилүү свежий жаңы кезинде айыкса 100% айыгат. Если 3 жыл 4 жылга чейин жүрө берген болсо аяктын баары спайка болот. Аны эми хирургический жол деп коет. Бир жолу операция жазылат. Жазылгандан кийин 1 жылга чейин күтүшөт. Если болбосо андан кийин уже эми искусственный эко деп коет го. Искусственное осеменение. Ушундай жол менен бала күтсө болот. Бирок ал өзүнө дагы биздин мамлекетте эко жол менен. Анан ушул жерден бир суроону тактай кетейин. Өткөндө эле бир мырза эле ушул жерге бир кайрылып калганыбызда ошондо айтып калды эле да, балалуу боло албай жүргөн экен. Анан эко жолу менен балалуу болбойсуңбу деп сунушташкан экен. Аны мен сураштырып көргөн болсом дейт, эко менен аркылуу балалуу болсо, анын баласы бир 20-21 жашка чейин гана жашайт, андан кийин бала жок. Чындыкпы? Жок, чындык эмес. Бүт дүйнө жүзү боюнча азыр эко биринчи чет мамлекеттерде бир 60-жылдарда биринчи балдар төрөлгөр. Эми ошо 60-жылкылар азыр 50дөн өтүп жакшынакай жашап, балалуу болуп, өзүнүн жолу менен эле балалуу болуп эле эч кандай бизден эч айырмасы жок эле. Абортту мыйзамдаштырсак болобу же тескерисинче чоң көйгөйдү алып келиши мүмкүнбү дейт, жашыруун аборт кылгандар көбөйүп. Болбойт, конечно, андай болбойт да. Себеби? Азыр деген аялдар деген боюна болуп калгандан кийин аны деген запрещать койсок, анда жанагындай нелегальный деп коет. Аборттор боло баштайт, анан аялдар криминальный аборт деп, анан ошондон аялдар көп каза болуп калышат. Венерологиялык оорулар менен аялдар көбүрөөк оорушат дешет. Бирок дагы бир маселеси, аял бала көтөрөт дагы, балага жугусуп ооруну 2 эсе көбөйтүүчүлөрдөн болот экен. Мына ушундан улам сиздер дагы гинекологдор, акушерлер менен биргеликте аялдарга карата түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр дейт. Албетте. Биздики республикалык венерология борбору болгондуктан квартал сайын бир биздин эмеле кесиптештерибиз берет. Ар бир биздин адистерде ар бир өзүнүн поликлиникасы, роддому бүт бары бар. 3 ай сайын, анан кийин 6 ай сайын бир ошентип барып чогуу иштеп эме кылып турабыз. Анан аларды кандай боюнда бар аялдар менен кандай иш кылып атышат, кандай РВН өзү аны тапшырып атабы, ошондой анан эме жүргүзөбүз. Анан мындай ошо профилактика болуш үчүн, ошондо жыныстык жактан жуккан оорулар оорубаш үчүн мектептеги балдарга мектепте өзүнүн деңгээлиндей, вузда окуган студенттерге вузда өзүлөрүнүн деңгээлиндей слайд менен барып, ар бир өзүбүздүн эмебиз бар. Планыбыз, программабыз бар. Ошолор менен чогуу гинекологдор менен болот. Анан силер мына 1 декабрь ВИЧ спидтин ВИЧ оорулардын алдын ала күнү болгонуна жараша ар бир ошо лечебный учреждение дагы ар бир ушундай эмелерди өткөрөт. Айылдан келген студенттер көпчүлүк бар да. Анан алар кароого алынбай калышат, ата-энеси же чет мамлекетте иштеп ушундай болуп калышат да. Анан эгерде ушул кыз бала болсо, боюнда болуп калса, ал мисалы
эмеге врачка барат да, барып учету дагы жок болсо, акчасы дагы жок болсо, анан ага кандай жеңилдиктер берилет да, же карабай коюшабы ушундай. Эгер эч жерде жашабай биякта студент болуп окуп жүрсө, бизде студенческий поликлиника деген бар. Ошо поликлиникага барып, жосо ошол окуган окуу жайдын өзүнүн врачтары бар, дарыгерлери бар. Ошол жака барып, ошол жерге каттоого туруп, ошол жерде наблюдение алсаңар болот да. Аякта дагы алар кайра өзүңөрдүн жана жашаган жердеги үй-бүлөлүк борборго жиберет. Ал жерден жана биз бекер милдеттүү салык камсыздандыруунун полисин беребиз. Ошол жерден жанакы жеңилдетилген дары-дармектерди жазып берет, арзан, бир 50% арзан болгон ошо дары-дармектин баарын алсаңар болот. Былтыр эле мен жеңем боюнда болуп, барып неме отуруп учетко отурайынса, эч кимси карабай койгонда, өзүңдүн кайсы жакта жашасаң, ошо регионго барып учетко отургун, силер бизге тиешелүү эмессиңер деп. Национальныйдын немесинде, студентскийинде. Ал эми Арабаевада деле ошондой эле окуя болгон. Аябай катуу ооруп, жүрөгү ооруп, кармап барганда эч кимси эч кандай жардам бере алышкан эмес. Өзүңөрдүн поликлиникага баргыла депчи. Жок, андай болушу мүмкүн эмес, бирок баягы ошо жашаган жери эгер шаарда жашаса, өзүнүн жашаган жериндеги үй-бүлөлүк медициналык борборго барып турса болот. Айылдан келген кыз болсо, ошол өзү окуган окуу жайдын дарыгерлерине барыш керек. Студентский поликлиника деп атайын, ушу студенттер үчүн поликлиника болуп атат. Ал эми жана мынтип албай койду, үмүтпөй койду деген туура эмес да, ал туура эмес кылышкан студенттик поликлиника. Эгер кимдейин керек болсо, бизде телефон доверия деген бар, 54-89-19, ошол экиге чалсаңар, бүт бардык силерге керек болгон маалыматтын баарын биз айтып беребиз. Суроом гинеколог эжелерге болмокчу. Азыркы учурда аялдар төрөгөндө операция жол менен же кесарево деп коебузбу, айтор ушундай жол менен төрөп калышат да. Эмне себептен? Илгери мисалы энелер төрөгөндө мен эч бир энени уккан эмесмин, операция жол менен төрөдүм депчи. Анан азыркы аялдар алсызбы же төрөгөнгө күчү жетпейби? Анан төрөгөндөн кийин 2-3 төрөгөндөн кийин операция жол менен кайра төрөсө болбойт деп калабыз го, угабыз да ушундайчы. Показания деп коебуз, көбүрөөк болуп калды да. Мурункуга карагандачы. Эми мурунку биздин апаларыбыз көбүнчө физическийчи көбүрөөк иштесе керек деп ойлойм да. А бизде көбүнчө баягы кыймылсыз жашоо да. Эми благоустроенный үйдө турабыз. Мурун эми суу алып келиш үчүн да сыртка чыкчу. Азыр болсо кранды ачып койсок суу саат дегендейчи. Нан бышырышчу, нанды бышырышканга көп түйшүк тартылчу. Азыр көбүнчө жеңил оокат айылдагы келиндерге салыштырганда биздин шаардагы келиндерибизчи. Айылдагылар мындай көбүрөөк жумуш жасагандыктан жеңилирээк төрөшөт да. А шаардыктар да эми балдары салмагы чоңураак болот, ал бир өзү төрөй албайт, матка жакшы сокращаться эте албай атып эле слабость родовой деятельность деп коет. Ошо менен көбүнчө кесарево болгон себептер ошо да. Биринчи төрөтүндө бала туура эмес жаткан үчүн кесарево болсо, экинчи төрөтүндө бала туура жатса, кескен жер жакшы болсо өзү төрөй берет. Боюнда бар аял, боюнда болгон күндөн баштап өзүн кандай караш керек? Мисалы айтып коюшат го, укташ керек же тамагына кандай көңүл бөлүш керек? Боюнда бар аял көбүнчө эс алыш керек, көбүрөөк эс алыш керек да. Эми кечке эле мен жата бер, эс алуу деген жата бер деген сөз эмес да. Таза абага чыгуу, тамактын эң жакшысын, тазасын жеш керек. Бул колбаса деген мында консервант деп коет да. Копченый, ушулардын баары болбош керек. Бүт этпи, кандай бир салатпы, мында консервированный виде болбош керек да. Кыргызстандын медицинасы дейли, башка мамлекеттерге салыштырмалуу деңгээли алсызбы же жогорубу, деги ооруларды айыктыруу жагынан, техникалык жагынан, же болбосо адистери жагынан? Мен айтат элем, мисалы техникалык жагынан азыр бизде аябай жакшы сатып алуулар, мындай оборудованияларды алып келип, аябай жакшы оснащениялар болуп атат. А биздин дарыгерлердин сапаты көп эле өлкөлөрдөн биздики жогору. Анткени биздин врачтарды мисалы Казакстанга барса, чакырып келгиле деп алып атат. Россия монтип алып атат. Биздин дарыгерлердин деңгээли өтө жогору деп ойлойм. Биздин чөйрөдө өтө берет да. Мисалы азыр сырт жака чыгып келиш керек, дарыланып келиш керек, жол киресине акча жок деп эле жайына эле жардам сурап жүргөндөр бар да. Аларды кандайча биздин медицина күчтүү болсо, эмнеге чет өлкөгө барып дарыланыш керек? Эми ар кандай болот да. Эми алар деген баары эле эмес да. Андан башка көп эмелер бар. Эң негизгиси ушу убагында келип, убагында өздөрүн карап, жакшынакай дарыланып, андан кийин көрүнүп турса, мындай осложнение андай мындайлар көп болбойт. Болуңуз тезирээк. Больницанын тазалыгы
жөнүндө суроо берейин деген болчумун. Мисалы, кээ биркилер барат больницага, мисалы стоматологко барса, кайра ошол жерден эле инфекция жугузуп келет да. Кээ биркилерчи. Ошол жөнүндө суроо берейин деген. Больницанын тазалыгына кандай көңүл бурасыңар? Бизде стоматологиялык морг шаарда 5 поликлиника бар да. Анын баары биз менен келишим түрүндө иштейт. Бизде шаардык санэпидстанция деген бар. Аларда контролдоп турат мамлекеттик мекеме бардык жагынан контролдоо. Ал жерден мондай жугуштуу минти деген болбошу мүмкүн. Жогоруда биз сөз кылган оорулар боюнча кантип алдын алыш керек, же болбосо эскертүү иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Мына көчөлү биз Баткенде барып туберкулез боюнча текшерип келдик. Мен дагы бир жолу айтат элем, туберкулез бул баркы жөн эле мындай клеймо оорубайт, ошо боюнча кетет деген сөз эмес. Туберкулез бул 100% айыгат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бүт бардык жаштарга, студенттерге мына жакында турмушка чыгасыңар, өзүңөр кыздарсыңар, бүт бардык жактан гигиеналык условияларды, гигиенаны сактап, эгер турмушка чыга турган болсоңор, алдын ала барып дарыгерлерге көрүнүп, бир сыйра текшерүүдөн өтүп алып, андан кийин анан төрөгөнгө барышыңар керек да. Дагы бир нерсе, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана айтып атам, мамлекеттик кепилдик деп. Ошол жерде бүт бардык жеңилдиктер жасалган. Анан ошол жеңилдиктерди окуп, ар кимдер өзүңөрдүн укугуңарды билип, каяка барсаңар, кайсы деңгээлге, бизде баягы 1-чи деңгээл, 2-чи анан эме деген бар. Могу поликлиникага барасыңарбы, ооруканага барасыңарбы, же республикалык больницага барасыңарбы, өзүңөрдүн укуктарын сакталышын талап кылышыңар керек да. Силер талап кылып турсаңар, ошо укугуңар сакталат да, силер бизге да жардам берген болосуңар, өзүңөргө жардам бересиңер. Биздин медицинадагы өнүп өрчүккөнгө баягы мүмкүнчүлүк бар. Колчолор болсун. Сиз дагы калкка кайрылып, ооруну дарылагандан алдын алган абдан жеңил деп айтар элем да. Ошондуктан мына быйылкы 17 жылдын жетишкендиги деп мен антибиотиктердин рецепт менен гана берилгенин колдойм да. Анткени биздикилер кичине чүчкүрүп калса деле барып антибиотик иче беришет эле. Ошого мына азыр тыюу салынып, мен ушул жактан алганда биздин антибиотиктин жаман жактары да бар, жакшы жактары да бар. Ошону билбестен колдонгонго каршы чыгып, ушул эми биздин элибизге кайрылар элем. Алдын алганга аракет кылалы. Профилактикалык медицина деп бизде Совет мезгилинде абдан жакшы өрчүгөн болчу. Мына ошол эми мындан ары да колго алынып, ушул өрчүндөп алдын алсак деген тилегим. Мен айтарым, ошо биздин коомдогу мындай стресс деп коет го. Ошо биздин коомдо стрессовый состояниеде турат да. Ооба. Ошо стрессовый состояниедан айтат элем, ушул оорулардын өрчүп кеткенине өбөлгө түскөн, ушул стрессовый состояние. Ар бир көчөгө чыккандан баштап, машинеде жүрсөң дагы баардык жерде, магазинде бири-бирине мындай жакшы карап күлгөн адам жок эле, бири-бирибизге ачыбыз келип эле, ушинтип жеңибиз келип эле жүрөт. Ошол баары, ошо стресстен ар ким өзүнүн өзү караса, эч ким өзү мындай күлүп мамиле кылса, ошондо күлүп мамиле алат эле го дейм да. Алдын ала, бүт оорун алдын алса болот да. Баягы азыр айтып аткандай, лучше профилактика, чем лечить. Баягы оорунун алдын ооруну айыктыргандан көрөкчү алдын ала кылган оңой болот. Ошол эле кол жууган, ошол эле жана жыныстык жаккан оорулар, ошол эле туберкулез, ошол эле ВИЧ-инфекция. Ошондон оорубай өзүңөр жакшы карап, бири-бирибизди сыйлап жакшы маанайда жүрсөк, жакшы деңгээлге жетебиз деп ойлойм. Бизде токтом чыгарган Министерство здравоохранения баары боюнда бар аялдарды пропискасына карабайбыз биз. Если бизге эмет келсе поликлиникага, биз деген учетка алышыбыз керек обязательно. Справка только алып келет место жительстводан. Эч кимге биз деген отказ бербейбиз, баарын учетка алабыз боюнда бар аялдарга. Поэтому барсы кайрылыш керек. Кайрыла берилге, пожалуйста. Биринчи байлык ден соолук деп коет эмеспи? Андыктан ар бирибиз ден соолукту сактай билели. Ушуну менен чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чейир, сиздин багыт.